Айда такси айда толур жактарга. Сонур Өрдөлө. Таксини айдап алып каяктарга барып келдик эне деген. Сөзүн билбейм да. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Автокараоке долбоору бир гана сиздер үчүн. Бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолго чыксаң, жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев Лайв YouTube каналы. Автокараоке долбоору бүгүн бизде эстрада ырчы айымдары Роза Шакирова, Айнура Салахидинова жана Азиза айым. Кол чабуулар. Элибизге мейман келсе жайладак дастаркон. Дүйүм тамак шербет мейиз анар алмажык болгон. Кыргыз бейли додой бийик көлдөй терең туптунук. Колго барын төгүп чачып аябагын достордон. Дастарконду кенен жайгын күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан мурас калып келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир ата урпактарын колдосун. Дастаркондун даңын татып жаркып көңүлдү. Ынтымактын сөзүн сүйлөп болсун элим өмүрлүк. Намысымды дастаркондой кирсиз таза сактадым. Арам ойлуу адам келсе тебелетпе төрүңдү. Дастарконду кенен жайгын күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан мурас калып келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир ата урпактарын колдосун. Проигрыш бар экен, Минизмаларды жаңырын тайсың. Буйруса, эфир бүткөнчө. Дастарконду кенен жайгын күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан мурас калып келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Умай эне теңир ата урпактарын колдосун. Кандай эмек жүрүш керек десең. Кол чабуулар. Автокараоке долбоору достор, мынакей өзгөчө бүгүн эфир болот. Айымдар салондо. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сөз сиздерде. Кутман кечиңиздер менен. Биз дагы ошол кубанычтабыз, ошол автокараоке долбооруна катышып отурганыбызга. Не демекчибиз? Ошол биздин ар бир аткарылган чыгармадан рахат алып, ээргүү алып, ошол бүгүнкү кечиңиздер көңүлдүү улансын демекчибиз. Ооба. Алдыдагы жарым саат, жарым саат. Кечимди жесең мен
Кутманды күнүңүздөр менен. Кутман кеч таң деп коюнчу. Кутман кеч дедиңиздер да? Бул кечти менен күнүңүздөр менен. Мен дагы аябагандай кубанычтамын. Шаарда айланып, тоого чейин барабыз деп атат. Ошо жаздын күнүндө, жаркыраган күндө жакшы маанай менен ырдап, күлүп, ойноп барып келели. Кудай буйруса. Тоого чыгабыз Тиги волейбол топ алдыңыз да? Ойноп да отсоңуз. Мен да өтө кубанычтамын. Ушул качан Эрмектин машинесине түшүп, элге салам айтам деп жүрдүм эле. Мына Кудай буйруп насип этти ошо күндө. Эрмек менен чогуу үчөөбүз бир Эрмекти Эрмекти Дасторкон чармасын ырдап баштадык эфирде. Жана экинчи сабы эле калп айтпасаң дасторконго кенин жайып, эмнени жайдыңар ошондо? Конок келсе, шербет мейиз. Анар жык толгон. Пирожки жок беле? Пирожкини сен алып берем деп сөз бербедиңби? Пирожки мейиз. Бирдеме. Так, пирожки. Азыр тоого баратканда Эрмек бизге пирожки алып берем деди. Ошону бүтүп баратабыз. Канча пирожки алып берем? Кайсы жерден токтойт? Булар бирден жейт. Продюсер Биздин продюсерибиз, биздин топтун улуусу, сулуусу Роза эже. Айтпаган биз. Ошого мен точка. Ойлордо деле. Улуусу сүйлөсүн да мага. Кайсы жылы башталды ошол трио? Трионун түзүлгөнүнө 2011-жылы. 2011-жылы, 8 жылдан ашып калды, буюрса 9-жылы. Аталыш барбы? Жок. Группа. Ырыстын аты эле эски достор, баары бизде эски достор. Элдин бизге ыйгарган ошол аты. Аты кээде мисалы концертке барабызбы, балким тойлорго барабызбы, ошол Чакырган тойдун эски достор тамадасы, балким кеченин алып баруучусу эски достор тобу деп чакырышат да. Баягы ырдын атынан улам. Анда эски достор ырдабайлыбы? Ырдайлы, досторду коебуз. Кайдабыз калдык токтолбой. Биз ким деген бизди бош койбой. Самасакта улам жаныны. Сагыныч бар эски достордой. Самасакта улам жаныны. Сагыныч бар эски достордой. Артта калган дүйнө жоктолбой. Алып өтшөт мезгили токтолбой. Бааласак да жаңы бакытты. Баркка жетпес эски достордой. Бааласак да жаңы бакытты. Баркка жетпес эски достордой. Ошолда ырдын текстин бар да? Ой, эски достордой. Ой деген. Ал, бек вокалда бар да. Арманы бүгүнгө куштун бой. Ар кай жерде күйгөн от болбой. Жагындайлы бүгүн чогулуп. Табылбастыр эски достордой. Жагындайлы бүгүн чогулуп. Табылбастыр эски достордой. Вакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл аракети менен бардыгын майдалайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Вакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот.
коолдук жана камкордук. Өзүңүздөр жөнүндө. Кыздын жашын сурабайт деле атабы. 1981-жылы 21 февралда Токтогул районуна караштуу Кара Суу айылында кедей дыйкан деп билесиз тоолду. Токтогулдан болосуз. Токтогулдан. 6 туугандын улусумун. 2 кызым бар. Мен болсо 1984 Мен 1984-жылы 2 октябрда Бишкек шаарында 2 роддомдо төрөлгөм да коеюн. Гара. Биздин Гара. Гара. Үйдө 4 тууганмын. Жалал-Абадка турмушка чыккам. Сен тушталыска кеткенсиң да? 2 уулум, анан кийин 1 кызым бар. Мен илгери заманда мен дагы менам деп келет. Менам кактар экен. Мен 1978-жылы 83-те ойсуң. Ал убакта Ошко карачубуз, азыр айтып берейин, Баткен областына караштуу Хайдаркан шаарчасында жумушчунун үй бүлөсүндө таңкы 7:30 төрөлүп турмун. 150 грамм болду. 150 граммда бар экен, Мен төрөлгөндө атам, Раматылык атам эркек болот деп ушундай роддом жанында күтүп отурса, 4 кило деп чыгып, врач 1 килограмм айттырды, анан десе, "О" деп атты. Кыз деп деши. "О, ал кандай кыз болот?" Чоң кыз. Айтканы келип ушундай чоң кыз болуп жүрөм. 8 бир тууганбыз, 4 кыз, 4 эркек. Баарыбыз үйлөнүп жайланганбыз. Эң кичинекей эним жакында үйлөнөт, Кудай буйрса. Ошонун тоюнан ушул жерден сенден сөз алайын, Баткенге барып тойду алып барып берсең сону. Элди көзүн чөйгөн. Кыздар да барат деп койсун. Кошумчаң кереги жок деп алган. Чөңүздөр сал болуп барайын. Мындайына каралбайт. Тагдырдан тапканым сен, жүрөккө жакканым сен, ай күнүм жылдыз жылган, чеги жок асманым сен. Ар бир ырдан кийин негизи салып коюш керек.
Ким өзүн жакшы ырдады десе ошо кол чабат да. Бул чыгарма эмне болуп жатат? Бул силердики го дейм. Бул чыгарма да биздики. Роза бизге оон жазган, ошол оонго дагы сөз жазган. Силер Розанын оон чыкканын билесиңерби? Азыр оон беребиз. Угатам бир кулагым менен. Биз 3-4 ырын ырдап жүрөбүз. Розанын жеке өзүнө таандык оон. Сен да алдыга отурбайсызбы? Көп курдуу талант. Жок, азыр кетер эле. Мен алдына отурсам, бетим батпай калат. Ким үйдө барбы Роза же? Ырдагандар, атаңыз, бабаңыз же эмне болуп башталды? Сиздерге деле ошол суроо? Мен атамдын туугандары көп, музыкант. Джазмен Усман Шакиров деген кыйын джазмен болгон. Мен атам иниси. Атам өзү да аябай жакшы ырдачу. Бирок шофер болуп иштеген өмүр бою. 1 жаш, 2 жашта ырдачу экен. 1 жаш, 2 жаштабы? Көзүмө эмне көрүнсө тилиме эми чыккан убакта. Дастаркандын үстүндө кашык, пияла турса, пияла, кашык деп ырдай берчү экен да оңго салып. Анан ошо менен 11-класс бүткөндө Ошко Нияз Алатында музыкалык окуу жайга тапшырдым. Сольное пение ыр жагына. Анан ырдап, анан консерваторияга келдим. Анан консерваторияны окуп бүтүп, Туңгуш театрына кирдим. Арттагылар сизди көрө албайт калды. Арттагылар ушундай мен ушактап турат кээде. Өздөрүнчө эле бирдеме айтып берет. Себеби бул сөздү булар коюп тажап калганда. Ошентип ырчы болуп калгам. Роза эже, андан тышкары мен билишимче сиздин эмеңиз да бар. Жана өзүңүз айтмакчы актер дейсиз, анан пародия жагыңыз да бар. Бирок аны токтоттум. Ал өнөрүм. Азыр мен билишимче Гүлнур Сатылганова экөөсү турасыз. Койчу жермек. Анда кайра урушуп кетким келбейт мен эч ким мен. Деп турап коюп. Негизи Гүлнур эжекени Гүлнур эжекебиз да туура түшүнөт деп ойлойм. Мен жаккан эле бир мүмкүн болсо. Жаккан бир эмени окуяны айтып кетейин. Мен бир жерде отурсам, Гүлнур эже менен Байыш Москвага жөнөп аткан угуп калдым да. Москвага кетип экөө жөнөйт экен бир 10 күндөн кийин анан. Үйгө келдим дагы эле өзүнүн телефонуман алып туруп. Алло, Байыш эмне болду Москва дедим да. Гүлнур эже турду. Гүлнур эже кандайсыз? Москва чечилди сиздики. Меники чечилбей жатат. Карасаң барганга аракет кылам дейсиң да десем күлүп, Роза койчу деп, кайра менден кийин Гүлнур эже чалыптыр. Москва эмне болду? Качай Роза депчи. Анан Гүлнур эже мени чалып туруп урушат. Кандай сен депчи. Ошодон кийин туурабай турган болгом да. Катуу туурап алчу. Бул эфирден айта турган туураган эмес болчу да өзүчү. Негизи Гүлнур эжекебиз туура түшүнөт. Кичинекей эле бир үзүндү бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Сатылганова. Роза, экинчи туурабай жүрчү мени деп. Эже турган жокмун сизде, бирок ошонун тили менен турайм бирок. Жок коюңузчу, мен сизди эмне үчүн турайм деп. Бирок Гүлнур эжедей болуш чында жакшы адамды, жакшы жагын, жакшы адамды туурайсың да. Өрмек сен да кыйнабачы мени. Туура деп дейт. Штрафты сен төлөйсүң Гүлнур эже. Гүлнур эже матчтеде болгон пародия сиз жөнүндө ооба Роза эже өз жооп берет койчу. Аркадагылар бийлегилер. Атарыты ауыздан келдик жеңелер, башты ийип сизге салам бердик жеңелер. Тагдыр кошу бермектин бүгүн тоюнда, биргелешип тоскула сыйлайм десеңер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, аппак аппак шайыр жеңелер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, гүлдөй назик судай тунук биздин жеңелер. Ай жеңелер, айдай
каяппак шайыр жеңелер, ай жеңелер, айдай жеңелер, гүлдөй назик судай тунук биздин жеңелер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, аппак каяппак шайыр жеңелер, ай жеңелер, айдай жеңелер, гүлдөй назик судай тунук биздин жеңелер. Сиздики эмне болуп башталды? Эмнеси? Толгоң деп. Ошого плавно ортам да. Саз айтканды ел. Эмечи? Мен чыгармачылыкка аралашкан себеби биринчи, экинчи класстан тартып эле ошо биздин үйүбүздүн артында бир дом культура бар болчу. Амиди учуртуп болду. Ами кетип Дом культура дедим. Дом культуры? Дом культура. Ошол жерде улантайынбы? Кудул сен болдуңбу? Баштан деп айтырбайсың. Мындай болду да. Биздин бир кошуна эжекебиз бир күндөрдүн биринде эле келип, баарыбызды чогултуп алып, кошуна кыздарды, майда чүйдө кыздардын баарын чогултуп алып, могул жерде комуз кружок ачылыптыр. Жүргүлө баарыңарды комузчу кылам деп чогултуп кеткен. Ошентип баягы комуз кружогуна эч нерсе билбей эле барып, бирок аябагандай кызыгып, анан ошо комузчу болом деп жүргөм. Кийин 11 класста аяктагандан кийин Бибисара Бешеналиева атындагы искусство институтуна тапшырып, ошол жерден комуздун коштоосунда ырдаганды үйрөн, элдик ырларды, дастандарды айтып ырда деп. Ошентип окуп калдым. Замирбек Үсөнбаев агайдын колунан үйрөнүп, көп комуз баягы элдик ырлар, дастандарды, насааттырларды үйрөнүп жүрүп, анан ырга кызыгып кеттим. Анан баягы замандын талабына ылайык эстрадалык жанрда азастан ырларды жаздырып баштап, анан момундай күлкүчү подружкалар менен жолугуп калып, ушундай азыр топтагы болуп, баягы өзүнчө жеке ырчы дагы болуп, азыр көптөр ырларды жаратып ырдап жүрөбүз. Келбейли жеке ырчы Болду. Неге күлүп атасыздар? Ошо бир нерсе болду точно. Негизи эле Роза эже күлкүчү, биздин арабызда эң көп мындай Айнура деген октоп аткан жеринен эле күлдүрө берет. Мисалы 5 жыл мурун сурайсың да. 15 жыл мурун конuşup баштабайт. Кечен баштанбы? Ошого Алабыкка тияк тойго баратканда жолдошум бизди алып барат да, машина менен чыгып. Айнуранын астына отургузат. Атайын алдына отуруп койсо, дебет уктаган боюнча кетет. Бул барганча келгенче сүйлөп барып сүйлөп. Мен күйөөм муну күйөөсү айтыптыр да, молодец Айнура. Сонун сүйлөп келдиси. Бараткандан соң унутуп коюп, келатканда айтып бердиби деп. Баратканда айтып, келатканда айтып келбеди эле. Жакшы да, жакшы. Сонда Ауыз чогуу чыкканда булар деген аябай кыйын болуп кофени ичишет. Обязательно семишке чыгып анан курсакты тойгуздуран октоп калышат. Ушул күнү төрөлгөмүн, Бапести ак бешикке бөлөнгөмүн, Бул күнү атенин туугандарым, күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн. Орустор ушул күнү төрөлгөмүн, Бапести ак бешикке бөлөнгөмүн. Бул күнү атенин туугандарым, күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн. Досторум, жакындарым менин бүгүн куттуктап келди мына туулган күнүм. Абдилден алган сөзүн мага айтышып, тапшырган мага арнаган белегин бүгүн. Туулган күнүм, кут болсун туулган күнүм. Достор ушул күнү төрөлгөмүн, Бапести ак бешикке бөлөнгөмүн. Бул күнү атенин туугандарым, күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүм.
атенен туугандарым күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн о достор ушул күнү төрөлгөмүн бапести бак бешикке бөлөнгөмүн бул күнү атенем туугандарым күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн бул күнү атенем туугандарым күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн күбөсү болгон жакшы жөрөлгөнүн көз кол чалуулар. Алдыда кандай пландар? Могу группа түзүлдү, топ түзүлдү. Эми бул официалдуу түрдө жөн эле чогулуп калгансыздар, Анан ошол топ түзүлгөндөн кийин ошо жеке чыгармачылыкка көбүрөөк убакыт болуп атабы, бөлүнүп атабы же ошо топко кандай болуп калды ошо эмеге? Бирдей. Жеке чыгармачылык деле өзүнүн жолунда баратат, трио да өзүнүн жолунда баратат. Мисалы үчүн мени бир жерге концертке чакырса, келип концерт коюңуз десе, хорошо деп мен бирок ооба концерт коеюн. Бирок жана жанында концерт койгондо деле жалгыз өзүң кое албайсың го, жалгыздарак болбойт деген. Бичлер керек же. Бичлер керек да, 2-3 ырчы дейт да. Анан мен айтам, лучше давайте анда биз үчөөбүз коебуз. Башка ашчанын кереги жок. Азиза өзү алып барат ошочу. Үчөөбүз ырдайбыз. Мен анча-мынча чыгып кудулданып коем. Бир 10 минут, 5 минутта. Айнура бийлеп коет. Айнура күй чертет, комуз менен ырдап чыгабыз. Короче, 3 частьтан турат. Бир жеринде мен чыгып опералар ырдап коем, ушинтип эле 3 саат өтүп кетет да, концерт берип коебуз. Тойго деле кээде жалгыз барып жар айтып калбасак, анын үстүнө дагы эме да Эрмек, биз деген мисалы үчөөбүз алыс жактарга көп чыгабыз деп атпайбызбы? Анан үй бүлөлүү болгондуктан жалгыздан көп жибере бербейт да. Мисалы жолдошторубуз үчөөбүз чогуу барсак без проблем. Даже жолдошторубуз бирөөсү кошулуп алып барып бизге сопровождать этип. Мен күйөөм ошентип көбүнчө Роза жээнин жолдошу бизде. Эле суусу мен да. Анан бизди кошо алып жүрөт, биз менен сонун болуп жүрө беребиз. Бул эфирге да мен өзүнчө чыкайын десем болбошпу. Биринчи жолдошторуңуздарга. Тим более тоо жакка баратат десе. Алло, байке кандайсыздар? Ушундай айтат, жок дейт. Баарына чалып. Эрмек өзү келтеген Эрмек тоого чыкса, значит, нет то. Бул илгертен сүйүп жүрсө керек да. Үйүндө плакаттар илип турабы? Анан жанагы айтып атпайбызбы, жалгыздан ырдап деп атпайсыңбы? Ошону деген мисалы биз үчөөбүз ырдаганга көп кишилер да көнүп калган. Мындай тойго чакырса деле, мисалы жалгыз барсак деле, канакей берки кыздарың келген жокпу деген суроолор да болгон. Ушундай учурлар да көп болот да. Баягы үчөөңөр келесиңерби деп сөз сурашат. Мисалы тойго чакыруу болгондо телефон чалып сураганда биринчи үчөөбүздү сурайт, анан кээде жалгыздан сурайт. Бирок көбүнчө үчөөбүздү сурайт да, ошого да көнүп калышкан элдер. Лицо открытие. Лицо чары. Аксаткандын селкинчек, аңдай теппей мындай теп, бурулчанын селкинчек, бурбай теппей мындай теп. Ойно ойно алгыла, ойрон калар бул дүйнө, күлүп күлүп алгыла, күбүрөң калар бул дүйнө. Жашыл жолу гүлдөй жан, жаңа ачылган гүлдөй жан, кызыл жолу гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Бурул жанып селкинчек, бурбай тепчи келинчек, сүйүлкандын селкинчек, сүйрөп кайтчы келинчек. Кыз болбосо өмүрдүн кызылы жок кыздар-ай, шамылжыган жүзүңдүн кызылы жок кыздар-ай. Жашыл жолу гүлдөй жан, жаңа ачылган гүлдөй жан, кызыл жолу гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Топтор кудуруда. Крашты жок келди алыстан.
gülдөй жан, кызыл жолу гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан, гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Жалпы тойду үчөңөр башкарыласыңар дейм да. Мындай болду беле ушундай. Үчөңөр эле тамада да жок, эчтеке жок. Мынакей сиз өзүңүз алып барат экенсиз. Ошондой кылса болот. Болгон алып барып. Болгонсуздар, Бирок до конца эмес, саат 10:30га чейин, 10:30дан Танцыга өткөткөн жок эмес. Жок, жакшы бир тамада жигит баратын унутуп койдук, ошо келип калган бизде. Бирок ага чейинкилер пост эчтекеси жок эле кечки ырдап билеп, конвертиңерди берип койгула деп. Башкача формат. Розеже биздечи мындай тамаша көйдө кандай кылса деле жараша берет. Биз мисалы туура эмес сүйлөй албайлы деп коркуп беребиз го. Розеже болсо тамашалап сүйлөп койсо деле мындай эч нерсе болбойт. Өлүп атсам жанагындай ошондой болот. Тоок түнүндөй как деп чыгып кетсе делечи. Эмне өлүп кетейин, жакшы ырдайын дегем силер үчүн эми. Чыкса чыгат да буга ишенич жок саат 10дон кийин деп. Ошентип коет да. Эл ошону туура кабыл ала берет да, мындай гүлдөй. Эме кылбайсың, заправкага токтоп туруп, бензин куюп бергилейми дебейсиңби? Ошентип атат. Экинчи сомдон чогулду биз. Эми дагы башкача кылып кетесиңби? Дагы башкача. Азда бир 2 кыргы. Шаар кылабыз пробка. Мо Алатоого. Пробка кат шаардычы. Давай кет. Хорошо. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол ұзақ. Менің көлігімде меніп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қақа? Үйге. Алайға. Корзинка ма? Корзинка. Сіздерге емес. Жөнлі спонсор немесі ойынша қарма пайдашым керек та. Бұл неме тұрғай? Біздің демеөрчілері, қыздар. Біздің демеөрчілер ошо салт бойынша эфирдің аяғында біз келген қонақтарға билеттерді береміз. Анан сіздерге дағы албетте билеттер бар. Эмеден. Мисалы өзүңүз сурап өтпайсыздар, жанагы үчөөңөрдө чакырат тойго депчи, чогуу самолет менен барып калсаңыздар буюрса, анда тиги жорго таксиден
сіздерге эме акысыз жол жүрүү аэропортко. Биз көп барабыз да. Машина проблема эле жолу. Бир эле жолу. Туда и обратно эмеспи? Жок, туда да. Туда экен. Ай мейли ушул деле сактап коелу. Колдонсоңор болот үчөөңүздөр. Жакшы эле алып кетип калды. Андан кийин Арно деген долбоор бар. Бул жанагы видео куттуктоо жылдыздардан. Анан бул сіздерге купон, биздин өнөктөш булар дагы. Бул купондун жардамы менен бизде акыркы болуп силерге чейин Курал Чокоев келген. Ошон үчүн Курал Чокоев сиздерди бир жолдон куттуктайт. Алия сода маркасы бар, эми бул сиздерге түзөнтүс тиешелүү мен ойлойм. Анткени айымдар бул жана кухня. Камыр тамак жакшы көрөсүз койсун. Кухняда кожоюнуз бар, ошондуктан бул жерде спагетти дагы бар, гүлчатай бар, макарондор бар, лапша. Алия сода маркасы чындыгында эле мен эми биздин демөөрчү деп эле мактагым келбейт, эмеси дагы абдан сапаттуу. Мен эмесине баргам, заводуна да баргам, эмесин көргөм. Бул өзгөчө биз сорттогу ундан даярдалат. Ошондуктан сиздерге кырын чогуу Уруш талашпай бөлүп алып койду. Уруш талашпай, Эми жадан бери айтты. Продюсерсиз кылышты өзүңүз. Уусунан сиңдилер талашпайт дейт. Уусунан артында койсун. Как раз диета болчу. Роза эже неме чайга чакырам деп жүргөн ошо айткан бары чейлемди. Вот болду. Бек жол уктум. Бир эле алды эки жолу. Özündü boylu, ötkönü oylu gelmirim. Yoluğup kedi, tübücü koyga ezilir. Al geze gelip fırdaşım, alemli boldu mumdaşım. Yaşınıp menden geçinler. Hey, hey, yaş kurak, neye benden özün dalıp kaçasın? Hey, hey, yaş kurak, ağızlarda yıldız olup canasın. Hey, hey, yaş kurak, yaşın başı nege yüzün katasın? Hey, hey, yaş kurak, açık açık belki bana kafasın. Yıllardır boy